саламатсыңарбы? 9 класстын окуучулары үчүн 4 чейректик материалдарга карата кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема компьютердик математикалык модельдер. Өтүүдөн мурун адегенде өтүлгөн темадагы негизги түшүнүктөргө токтолуп кетсек. Кана балдар, даярдан баштайлы. Модельдөө деп эмнени айтабыз? Модельдөөнүн кандай түрлөрүн билесиңер? Информациялык модельдер боюнча эмнелерди айта аласыңар? Кана ойлондукпу балдар? Эмесе жообуңарды айтып баштагыла. Модельдөө бул объект оригиналдын маанилүү касиеттерин модельге чагылдыруу. Мисалга, жердин сырткы көрүнүшүн топко чагылдырган мисалын көрүп атасыңар. Информациялык модель бул оригинал объекттин кандайдыр бир коддук тилде информациясынын көрсөтүлүшү. Бул учурда биринчи кезекте оригинал объектти тактап алышыбыз керек. Реалдуу объектке анализ жүргүзүү менен объекттин касиетин келип чыгат. Объекттин касиетинин үстүнөн формализация жасап, информациялык модельдерди түзүп алабыз. Информациялык модельдердин түрлөрү белги түрүндө модель, аралаш модель жана образдык модельдерге караганбыз. Эми балдар, бүгүнкү өтүлө турган сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабактын темасы компьютердик математикалык модельдер. Бул теманы өтүү менен каралуучу негизги түшүнүктөргө токтолуп өтсөк. Математикалык модельдер, компьютердик математикалык модельдер, компьютердик математикалык модельдерди колдонуу тармактары, компьютердик математикалык модельдерди маселелерди чыгарууда колдонуу. Эми бул түшүнүктөрдү караш үчүн адегенде математикалык тил түшүнүгүнө токтололу. Математикалык тил математикалык модельдөөнүн негизги тили болуп саналат. Математикалык тил көптөгөн формалдуу тилдерден турат. Алардын көпчүлүгү менен алгебра жана геометрия сабактарынан таанышкансыңар. Математикалык модель бул математикалык түшүнүктөрдү жана формулаларды колдонуу менен түзүлгөн информациялык модель. Математикалык модельдерге коюлуучу талап: универсалдуулук, адекваттуулук, тактык жана экономдуулук. Булардын ар бирине токтолуп өтсөк, универсалдуулук модельде реалдуу объектти үйрөтүүчү бардык касиеттеринин чагылдырылышы керек. Адекваттуулук модельде объекттин бардык керектүү касиеттери көрсөтүлгөн, айырмачылыктан ашпай чагылдырылышы керек. Тактык модельде реалдуу объекттин мүнөздөлүшү жана ал мүнөздөлүшүнүн маанилеринин дал келүү максималдуу тактыгы. Экономдуулук компьютердин ресурстары, эси жана колдонуу убактысы менен аныкталат. Математикалык модельдер көптөгөн илимий аймактарда жана сабактарды үйрөнүүдө колдонулат. Мисалга, окумуштуу астрономдор математикалык модельдерди асман телолорунун кыймылдарын айтууда колдонушат. Информациялык модельди түзүүдө объекттин же кубулуштун маанилүү касиеттерин жеке алынат. Эгер андай касиеттери өтө көп болсо, анда эмне кылуу керек? Андай математикалык модельдерди түзүүдө көп убакыт керек. Ишке ашыруу бул математикалык модельдин формулалары менен баштапкы жана жыйынтык параметрлерин байланыштыруучу системанын абалын эсептөө. Компьютердик математикалык модельдер бул компьютерде программалык каражаттар менен иштеген математикалык модельдер.
Компьютердик математикалык модельдерди иштетүү каражаттары бул программалоо тилдери, электрондук таблицалар, ар түрдүү математикалык пакеттер. Компьютердик математикалык модельдерди билим тармагында кеңири колдонулат. Мисалга, Excel'de жерде турган пушкадан атылган снарядды учуучу траекториясын сызык түрүндө көрүүгө болот. Снаряд горизонтто белгилүү бурч менен белгилүү баштапкы ылдамдыкта кое берилет. Математикалык модель берилгенден кийин системанын баштапкы маалыматтары өзгөрүлөт. Ошол учурда эсептөө жүргүзүлүп, системанын параметрлеринин жыйынтыгын алынат. Имитациялык модельдер. Бул түшүнүк үчүн биз төмөндөгүлөрдү карашыбыз керек. Компьютердик математикалык модельдерден негизги орунда параметрлери белгилүү пределде капилеттик маанилерди алган системалар модельдери турат. Мындай системаларды оптималдаштыруу үчүн көпчүлүк учурда анын жумушунун ар кандай параметрлеринде модельдешип, анын оптималдык маанисин табышат. Мындай математикалык модель имитациялык модель деп айтылат. Имитациялык модельдин түшүндүрмөсүнө токтолсок, кээ бир параметрлери капилет маанилерди алган системанын ишин кайрадан иштетүү үчүн колдонулат. Имитациялык модельдер көптөгөн сфераларда колдонулат. Мисалга, магазинде сатып алуучуларды тейлөө сферасынын ишин жакшы болуш үчүн канча сатуучу керектигин аныктоо үчүн модель. Бул учурда албетте кандайдыр убакыт ичинде канча сатып алуучу кирери белгисиз. Ал эми ар бир сатып алуучунун канча убакытта тейлөө мүмкүндүгү дагы белгисиз. Мындай модельди илимдин көптөгөн тармактарында колдонулат. Ыктымалдык теориясынын мисалына токтолсок, монетаны ыргытууда герб же цифра түшүү ылдамдыгы 50% экендиги силерге белгилүү. Аны көп жолу ыргытуу менен жыйынтыгын алуу тагыраак болот. Кээ бир математиктер мындай тажрыйба жасашкан. Алардын кээ бирлери таблицага жазылган. Бул таблицада көрсөтүлгөндөй 40 жолу ыргытуу менен 50,8% ыктымалдуулук табылган. Бул ыргытууда көптөгөн убакыт керек экендиги түшүнүктүү эмеспи? Мындай тажрыйбаны компьютерде иштетүүдө миллиондогон кайталоо бир нече секундада аткарыларын дагы билесиңер. Модельдөө үчүн эки маанинин бирин алсак болот. Андан кийин анын капилет мааниси генерацияланат. Аягында маанилердин бирин түшүү проценти тажрыйбаны кайталоо санын табылат. Маселени чыгарууда ар кандай параметрлерин колдонуу менен системаны көп жолу кайталоо жолун биринчилерден болуп Станислав Улам сунуштаган. Аны Монте-Карло методу деп аташкан. Эми пи санын эсептөө мисалына токтолсок. Пи саны айлананын узундугунун диаметрге болгон катышына барабар экендигин билесиңер. Бул пи санын табуунун математикалык моделин түзүп баштасак, ал үчүн координаттык тегиздикте тегеректи чийип алабыз. Тегеректин биринчи чейректик бөлүгүн алабыз дагы аны квадратка камтыйбыз. Эми балдар, бул сүрөттө көрүнүп тургандай, тегеректин радиусу квадраттын жагына барабар экендигин байкап атсаңар керек.
Ал эми квадраттын аянты менен тегеректин аянтынын формуласын билесиңер. Ошондо тегеректин аянты пи r квадрат, ал эми квадраттын аянты r квадратка барабар болуп калат. Булардын катышын карайлы. Ошондо тегеректин аянтынын, демек биз тегеректин 4төн 1 бөлүгүн алып аткандыктан, s тегеректин аянты бөлүнгөн 4 квадраттын аянтына болгон катышын карайбыз. Демек s квадраттын аянты 4кө көбөйтөбүз. Ошондо балдар тегеректин аянты пи r квадрат болгондуктан квадраттын аянты r квадрат. Экөөнүн r квадрат маанилери кыскартылат дагы. Жыйынтыкта бул катыштан пи бөлүнгөн 4 санын алабыз. Эми бул маселеде бизге негизги керектүү нерсе капилет чекитти квадраттын ичинен алабыз. Бул чекит тегеректе болуш ыктымалдуулугу коэффициентин аныктайлы. Ал үчүн тегеректин аянтынын квадраттын аянтына болгон катышын карайбыз. Биз азыр эле тегеректин аянтынын квадраттын аянтына болгон катышын эсептеп чыгардык. Ошондо ыктымалдуулук коэффициенти пи бөлүнгөн 4кө барабар. Бул жерден пини тапсак, пи барабар 4 көбөйтүлгөн ыктымалдуулук коэффициентине. Эми бул ыктымалдуулукту тагыраак чыгарыш үчүн тегеректен туура келүүчү чекиттерин болушунча көп талап кылынары түшүнүктүү болуп атат. Биз мүмкүн болушунча тегеректе көптөгөн чекиттерди алуу менен алардын санын жалпы чекиттердин санына болгон катышын карайбыз. Ал эми чекит тегерекке тиешелүү экендигин аныкташ үчүн чекиттин координат башталмасына чейинки аралыгын карайбыз. Ошондо чекиттин координат башталмасына чейинки аралыгы, координат башталмасынын чекиттери x жана y угулуна 0 барабар болгондуктан d аралык барабар тамыр ичинде x-тин квадраты кошулган y-тин квадратына экендиги белгилүү. Эми чынында чекит тегерекке тиешелүүбү деген суроо туулат. Ооба, ал үчүн биз тапкан аралык менен тегеректин радиусун салыштырабыз. Эгерде тегеректин радиусу бул аралыктан чоң болсо, анда чекит тегерекке тиешелүү эмес. Чекит тегерекке тиешелүү болуш үчүн бул аралык тегеректин радиусунан кичине болушу керек. Компьютердик модельди колдонууда учурда аз убакытта системанын ишин жыйынтыгында чоң өлчөмдүү маалыматты берет. 10 миллиондогон чекиттердин туура келүүчүлүгүн аныкташ үчүн бир адам 19 жыл үзгүлтүксүз иштеши керек. Ал эми компьютер болсо муну 5 минут убакытта гана эсептеп коёт. Эми компьютердик модельдерди колдонуу аймактары токтолуп кетсек, илимий изилдөөдө, үйдө өндүрүштө колдонулуучу жогорку техникалык приборлорду чыгарууда, информациялык маалымдоо кызматтарында, коопсуздук системасында, мобилдик түзүлүштөрдө, компьютердик тармактарда, дизайн жана искусствода, ошондой эле билим берүүдө колдонулат. Эми балдар, жогоруда өтүлгөн тема боюнча негизги түшүнүктөргө токтолуп өтсөк. Математикалык модель. Бул математикалык түшүнүктөрдү жана формулаларды колдонуу менен түзүлгөн информациялык модель. Компьютердик математикалык модельдер. Бул компьютерде программалык каражаттар менен иштеген математикалык модельдер. Компьютердик математикалык модельдерди иштетүү каражаттары
программалоо тилдери, электрондук таблицалар, ар түрдүү математикалык пакеттер. Имитациялык модельдер. Кээ бир параметрлери каплет маанилерди алган системалардын ишин кайрадан иштетүү үчүн колдонулат. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбызды аяктадык.